bağımsızlığının 33 жылдығы Кыргыз Республикасынын гимни болот. Бир комплект кайрма туугандар, баарыбыз жан дүйнү менен кошулуп бурдайбыз. Кыргыз Республикабыздын бүгүнкү эгемендүүлүк күнү болуп аткандан кийин баарыбыз чогуу мекенибиздин туулсун бийик көтөрүп желбиретип чогуу кошулуп ырдаганга даяр болуп турабыз. Жакын кыргыз келди. Колчалар, Иллинойс. Ачылышка Кыргызстандын АКШдагы жана Канададагы элчиси, Филадельфия мэриясынан өкүлдөр, Америкадагы казак, түрк диаспораларынын өкүлдөрү да келип, кыргыз элин улуу майрамы менен куттуктап, алыс жерде бөтөн элде жүрүп да, ири иш-чараны уюшкандыкта өткөргөн кыргыздарга суктанганын белгилешти. 2200 жылдан бери нечендеген улуттар, нечендеген мамлекеттер дүйнөдөн жок болуп кетти. Бирок кыргыз мамлекети өнүгүп, мына өсүп келе жатабыз. Эмне үчүн? Анткенин себеби biz kırgız eli, ар bir kırgız tilini ardaqtap biletabız. Kırgızın tarixini ardaqtap biletabız. Kırgızın madaniyetin, qada saltın. Oşon üçün biz ulamdan ulam kelечекке алдыга жылып biletabız. Oşon üçün men айтайын дегеним, ар bir kırgız өзүбүздүн тилибизди, өзүбүздүн маданиятыбызды, өзүбүздүн тарыхыбызды сыйлап, кийинки муунга өткөрүп беришибиз керек. Happy Independence Day to all the Kyrgyz people here and in Kyrgyzstan, the Republic of Kyrgyz. Эгемендүүлүк майрамында АКШда биринчи жолу кыргыз-казак айтышы болду. Кыргызстандан Төкмө акын Ахматбек, ал эми Казакстандан Айшолпан ардактуу конок катары чакырылып, мекенин маданиятын сагынган алыстагы мекендештердин черин жазды. Бүгүн АКШнын элинде айтышты бердик биринчи. Atam iki жолу текең аткансып, мен ак тилимден кубандым. Улуттук баалуулуктарды жаш муундун арасында жайылтуу максатында Америкада жашаган өспүрүмдөр арасында комуз чертүү, манас айтуу боюнча сынак өткөрүлүп, анын жеңүүчүлөрү да өнөрлөрүн тартуулашты. Кудайга шүгүр, жылдан жылга элибиз көбөйүп, кызыккан кишилер көп. Бутус-бутуска тийбей, колго тийбей аябай кызмат кылганга аракет кылдык. Биз ойлойбуз, баары тең жагып, элдердин маанайы жакшы болот деп. Кыргыз элинин мондай биримдиги бекем болсун, эл тынч болсун. Кайда жүрсөк да мынакей кыргыздын биримдигин бирибизге дүйнөгө таанытып, мондай жакшы самалыктарды көргөзүп коюп жүрө берели, дүйнөгө дүңгөрөтүп. Кыргызстан өнүгүп өсөсүн. Казимир Байке маған тұрады ма? Жыл сайын ушундай эгемендүү майрамдар болған палуан жігіт шақырсақ сахнаға шығады ма? Бепилдик болсун, элибизде токчулук болсун, молчулук болсун. Майрамыңар кут болсун, элибиз тынч болсун, өмүрүңөр узун болсун, бактылуу талайлуу болгула, элибиз рыскылуу болсун, ынтымак болсун. Ар дайым тойлор жүрүп, жакшы турушта өткүлө. Бүгүнкү эген майрамы куттуу болсун, элибиз аман болсун, элде тынччылык болсун, токчулук болсун, майрамы жакшы өтүп атат. Майрамыбыз маарек болсун. Азыркы ошол майрамда 100 жылдык болуп атканына дагы биз ушул поколенияга туура келгенибизге абдан кубанычтабыз. Кайда болбосок баарыбыздын жүрөгүбүздө Кыргызстандын өсүп өнгөнүнө аябагандай чоң санды кошуп атабыз. Филадельфияда эгемендүүлүк майрамы 3 күнгө созулду. Ал спорттук оюндар менен башталып, улуттук жана заманбап спорттун 12 түрү боюнча мелдештер уюштурулду. Алар бильярд, волейбол, футбол, чуркоо, шахмат, жаа атуу, күрөш, ордо жана башкалар. Бул күндү чынын айтсам, аябай ар бир штатка бөлүнүп берилет го күтөбүз. Биз жумасына 2 жолу барып волейбол ойноп турабыз. Жумуштан атайын 3 күн сурандык бияка келип катышуу үчүн. Айта кетүүчү жагдай, Америкада улуттук ордо оюнунун белгилүүлүгү жыл сайын артып баратат. Анткени 2022 жылы Ордо Федерациясы расмий түрдө негизделген. Бул ирет мыкты оюнчулар тандалып, Казакстанда өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына АКШдан команда болуп катышууга мүмкүнчүлүк алышты.
Ынтымақ кубогы 6-шы жолы өтті Америкада. Бұйырса жылдан жылға арғандай шараларға өтіп, былтыр Питтсбургта болды, ушул быйыл Филадельфияда болды. Біз өзіңіздер көріп тұрасыздар, Калифорниядан, Техастан, Чикагодан бүт бары шаһарлардан бүгін ошоға келіп, бүгін эле, по-моему, 2,5 мың же 3 миңге чейин жеткен киши келди. Буюрса ошо 3 күндүн ичинде бизде 5 миңден жогору көрүүчүлөр болот, госттор болот и оюнчулар да ошо 5 миңдин ичине кирет. Бүткүл кыргыз эл журтту, бүткүл мекендештерди, кыргызстандыктарды бүгүнкү эгемендүүлүк күнү менен чын жүрөктөн куттуктап кетебиз. Бул буюрса Кыргызстаныбыздын асманы ачык болсун. Буюрса дагы ийгиликтер көп болсун. Ошол ата бабаларыбыз бизге энчилеп берген эгемендикти буюрса биз дагы ошол өз урпактарыбызга жеткире билели. Кыргыздардын биримдигин бекемдөө, бири-бирине болгон кусалыгын мындай жакшыртып, жакындаштыруу, мекендештердин бири-бирине болгон сүйүүсүн, жакындык көптөн бери көрбөгөн адамдарды көрүшүү максатында уюштурулган. Бул нерсени дайыма колдоп келебиз. Себеби Америка чоң шаар штат болгон үчүн көп кээ бир мекендештерибиз балким бир жылдап кыргыз мекендештерин көрбөгөн мекендештер бар. Аларга бул чоң мүмкүнчүлүк. Себеби азыркы учурда бардык эле мекендештерибиздерде Кыргызстанга барганга мүмкүнчүлүк жок болгондуктан бул жерде ошо Кыргызстандагыдай бир өзүнчө бир атмосферада. Русские говорят, это временная страховка и существует пожизненно. Кыргызстандын көз карансыздык күнүндө бизнес форум да уюштурулду. 2 саатка созулган иш-чарага Америкада ийгиликтүү иштеген компаниянын өкүлдөрү келип, кыймылсыз мүлк, камсыздандыруу, миграция, ишкердик жүргүзүү боюнча кеңештер берилди. Форумдун дагы бир ардактуу коногу Эдуард Кубатов болду. Америкага келип, Чикагонун Кыргызстандын коомчулугун көрүп, Филадельфия Кыргызстандын коомчулугун көрүп, жүрөгүмдө ушунчалык кубаныч толуп, элимдин ынтымагын көрүп, кыргыздарым өнүгүп, өсүп, башка өлкө болсо дагы кыргызстандыктар жакшы өнүгүп, бутка туруп, мындай жаңы деңгээлге чыгып атканын көрүнүп турат да. Карасаңлар, буякта трековый компаниялар чоң, логистический компаниялар, медицинский компания, финансовый, уже кыргыздардын юридический компаниялар башталды. Бу аябай кубантат. Бул күнү ошондой эле Америкада биринчи жолу кыргыз спектакли коюлду. Ал кыргыз эл жазуучусу Кайрат Иманалиевдин калемине таандык Үмүт моно спектакли. Карачы, канчасы алчы, канчасы та. Кел барам, өкөз чүк ойнойбуз. Ал, мен да карайын. Ой, алчы таалары көп экен. Кел, биринчи сен ат. Анан мен атам, Айта кетсек, майрамды Филадельфиядагы кыргыз коому уюштурду. Америка Кошмо Штаттарында биринчи жолу эгемендүүлүк майрамы футбол турнирин өткөрүү менен 2009 жылы Агайанын Синциннати шаарында белгиленген. 2018 жылы футболдон башталган мелдеш ынтымак спартакиадасына айланып, бүгүнкү күндө анда ойнолгон спорттун түрлөрү да, спортчулардын саны да өстү. Кыргызстандын көз карансыздык күнү 2025 жылы АКШнын Агая штатында белгилене турган болду. Birinci kampanyada canardagi birinci orunga $300, ikinci orunga $200. Бурулай Пусурманкулова, Нурадил Акышев, АКШ, Филадельфия.